Kırgız Respublikası Prezidenti, Kurallı Güçler'de başkı kolbaşçısı, Ulutluk Gvardanın Özdük Kuramı, Mayranlık İşçarada ötkörüğü tizildi. Ulutluk Gvardanın kolbaşçısı, Gvardanın polkovniki Irgeşov. Salamatçılar yoldaşlar. Salama, bolunuz, yoldaş, başkı, kolbaşçı. Kırgızstan'ın egemenliği günü menen kutluktayım. Hurra! 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 Урматтуу Кыдырдарыган кыргыз журтчулугу, ордолуу, оштун, уюткулуу, улуу журту, кымбаттуу жалпы кыргызстандыктар, кадырлуу меймандар. Бүгүн кыргызстандыктар үчүн, алыс жакында жүргөн мекендештер үчүн улуу күн. 31 август Кыргыз Республикасынын көз карандысыздык күнү. Кылымдарды карытып келген улуу кыргыз журтчулугун эгемендик күнү менен Кыргызстандын экинчи борбору атыккан Сулайман тоосу, Ак Бура дарыясы менен белгилүү болгон кадимки улуу жибек жолунун боюндагы кереметтүү Ош шаарынан куттуктап, сыймыктанып турам. Баарыңыздарды көз карандысыздык майрамы менен чын дилимден куттуктаймын. Ылайым түндүгүн күн нуру чайган кызыл желегибиз ар дайым желбиреп турсун, туубуз жыгылбасын, асманыбыз ачык, жергебизде тынчтык болсун, майрамыбыз дагы бир жолу кут болсун. Эркиндиктин, азаттыктын добушун жаңырткан эгемендик менен кызыл байрагыбыз бири-биринен ажырагыс бир бүтүндүктү туюндурат. 30 кылымдан ашуун тарыхында ата-бабаларыбыз дал ушул эркиндикти, эгемендик үчүн канын төгүп, жанын берип күрөшүп, улуу дөөлөттөрдү куруп, туусун бийик желбиретип, тарых барактарына кыргыз деген атты ташка тамга баскандай кылып калтырып кетишкен. Кылкылдаган кызыл туусу менен куп жарашкан эгемендик бизге ыйык сезим болуп калыптанып, бул ыйыктык муундан муунга кан аркылуу өтүп, бүгүнкү күндө элибиз эркиндикти сүйгөн, калыстыкты туу туткан эл экенин эченерет далилдеди. Мына ошол эгемендигибиздин эң белгиси болгон кызыл байрагыбыз ата-бабаларыбыздын аманатын, келечек муун алдындагы милдеттерибизди ар дайым эскертип, каныбызды дүргүтүп, көөдөнүбүзгө дем күч берип келет. Ошондуктан бүгүнкү күндө мекенчилмин деген ар бир кыргызстандык атуул өлкөбүздүн көз карандысыздыгын, мамлекетибиздин бүтүндүгүн, эл журтубуздун ынтымагын коргоону ыйык милдет деп билиши керек. Өткөн жылы улустун улуу күнү болгон эгемендүүлүк майрамын ар жылы Ардубанда өткөрүүнү ниет кылып, берекелүү чүй боорундагы айтылуу Чуңкурчак жайлоосуна туу көтөргөн элек. Быйыл болсо мындай сыймыктуу иш 3000 жылдан ашуун тарыхы бар Фергана өрөөнү жана жалпы эле Борбор Азиядагы байыркы шаарлардын катарында турган ордолуу Ош шаарында касиеттүү Сулайман тоонун астанасында жүз берип отурат. Кудай буйрса, өлкө биримдигин чыңдоого багытталган бул иш-чара аркылуу эгемендигибизди даңктап, даңазалоону жакшы салтка, мыкты саамалыкка айлантып отурабыз. Табият менен таттуу мамиледе жашап келген кыргыз эли населинде аскар тоолорду эңсейт, бийиктикти самайт, улуулукка таазим кылат. Ошондуктан кыргыз эли кылымдар бою ала тоосун мекендеп, аны көздүн карагындей сактап келе жатса,
кээде ала тообуз бизди сактап келе жаткандай туюлат. Бүгүн биз байыркы мезгилдерден азыркы күнүбүзгө чейин мамлекеттин эгемендигинин эн тамгасына айланган кызыл туубузду дал ушул улуулукту, бийиктикти символдоштурган Сулайман тоонун астанасына 60 метрлик бийиктикке көкөлөтүп жатабыз. Бир туунун астына башын бириктирген биримдиктүү элибиздин келечеги кең болсун. Байрагын бийик желбиретип, ынтымагын арттырып, өнүгүүгө бет алган калың журтка айланалы. Ардактуу агайын туугандар, биз жалпы кыргызстандыктар Ордолуу Ош шаары менен ар дайым сыймыктанабыз. Себеби капкалуу бул шаар Сулайман пайгамбар менен Искендер Зулкарнайындын аты менен байланышкан уламыштардан сырткары араб жана перс окумуштууларынын тарыхчыларынын эмгектеринде эскерилет. Аларда Ош шаары жөнүндө маанилүү тарыхый, маданий, аскердик, социалдык экономикалык көптөгөн маалыматтар жатат. Ош шаары Улуу Жибек жолундагы маанилүү соода жана маданий түйүн катары эчендеген тарыхый доорлорду эске салып турат. Бул аймак тарыхта түркүм маданияттар жуурулушкан, түрдүү цивилизациялардын элементтери кездешкен менен баалуу. Бүгүнкү күндө да Ош облусу өлкөбүздүн өлчөөсүз байлыгы болгон этностор аралык ынтымактын, көп түрдүүлүктүн духун чагылдырып турат. Кудай буйрса, Ош тубаны кайрадан жаңыланган Улуу Жибек жолунда тарыхый миссиясын уланта турган күн дагы алыс эмес. Ош облусу аркылуу өтө турган Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу долбооруна 3 мамлекеттин башчылары тарабынан кол коюлгандыгын, бул темир жол магистралынын канчалык маанилүү экенин жакшы билесиздер. Урматтуу калайык калк, биз кыргыз эли бирде жеңип, улуу дөөлөттөрдү куруп, кең аймакта ат ойнотуп, салтанат куруп, бирде жеңилип, катуудан казаны калганча кырылып, түгөнүп барып кайра түтөгөн элибиз. 30 кылымдан ашуун карт тарыхты кырча баскан ата бабаларыбыз өз кезегинде дүйнөлүк цивилизацияга салым кошо алышкан. Бул тууралуу бүгүнкү күндө айрыкча азыркы интернет желесинде маалымат желдей учуп турган чакта кыргыз эли даңктуу тарыхы бар улуу эл болгону ар тараптан тастыкталып баратканына күбө болуудабыз. Демек, сыймыктангыдай жана сабак алгыдай бай тарыхыбыз бар. Албетте бул ата бабалардын улуу муундун эмгеги. Ал эми ошол алмустактан бери келаткан кыргыз тарыхынын бир бөлүгү бүгүнкү күндө да өз орду, өз салмагы бар Оштун тарых таржымалы кадимки Кубат бий, Ажы бий, Алымкул аталык, Алымбек датка, Мусулманкул Миңбашы, Нүзүк бий, Курманжан датка, Полотхан жана башка тарыхый инсандардын аттары менен тыгыз байланыштуу. Айкөл Манас атабыз Барсбек бабабыздан берки ата бабаларыбыздын ысымдарынын катарын улаган, жогоруда аттар аталган аталарыбыз мына бүгүн биз үчүн, кийинки урпактар үчүн маңдай жарыла мына бүгүн кубануу менен белгилеп жаткан эгемендигибизге түздөн түз таасир этишкени кашкайган чындык, биз үчүн бул чоң сыймык. Кыргыз элинин тарыхында изи өчпөй, аты кылымдарга даңкталып кала турган чыгаан инсандарыбыздын учу ошону менен токтоп калган жок. Түптүү эл экенбиз, өткөн кылымдын башында бүгүнкү мамлекеттүүлүгүбүздүн пайдубалын түптөгөн Иманалы Айдарбеков, Жусуп Абдрахманов, Абдыкерим Сыдыков, Ишеналы Арабаев, Абдыкадыр Орозбеков, Баялы Исакеев, Касым Тыныстанов, Төрөкул Айтматов, алардан берки Исхак Раззаков, Турдакун Усубалиев жана башка аталарыбыз кыргыз элинин тарыхында тагдыр чечер бурулуштарды жасап тарых жаратышкан. Кыргыз байрагын алгалатууга, кыргыз мамлекеттүүлүгүн түптөп өнүктүрүүгө өмүрлөрүн арнашкан. Урматтуу мекендештер, алыс жакында жүргөн журтташтар, бүгүн элибиз кубана турган дагы бир жакшы жаңылыкты жар сала кетейин. Кыргыз мамлекетинин көз карандыстык майрамынын урматына жогоруда аттар аталган асыл инсандардын жолун улаган көрүнүктүү мамлекеттик саясий ишмер аталарыбыз Насирдин Исанов менен Абды Сүйөркуловго Кыргыз Республикасынын баатыры деген жогорку наамды ыйгаруу боюнча чечим кабыл алды.
бул эки ысымды билбеген, укпаган, алардын эл жер үчүн жасап кеткен эмгектеринен кабар болбогон кыргыз болбосо керек. Атыгүл бул эки ысым коңшу мамлекеттер менен кошо ошол кездеги союздаш республикалардын баарына маалым болгон. Ар бир муундун ичинен элдин жүзүн, тагдырын, болмушун аныктай турган, жаркын келечекке багыттай турган атуулдар чыгат экен. Мен бул агаларды кыргыз элинин тарыхында тагдыр чечүүчү саясий мезгилдерде өлкөнү өнүктүрүү жолунда көрүнүктүү из калтырган инсандардын катарын толуктап турат деп ишенимди айта алам. Урматтуу мекендештер, уучубуз кур эмес экен, улуу элдин урпактары экенибизди ушундай адамдар тастыктап келет. Башкача айтканда, жаратман эл экенибизди ак эмгеги, асыл нарк дөөлөттөрдү жаратуу менен далилдеп берген баатырларыбыздын иши уланууда. Эмки маселе, урматтуу замандаштар, биздин муундун өкүлдөрүндө. Ар бир муундун өз миссиясы, аткара турган озуйпасы болот. Андан улам тарых биздин муундан эмнени күтөт? Кыргыз тарыхына кандай салым кошобуз? Өткөндүн эмнесин чандыкта, жаңыдан эмнени таптык? Кай багытта кантип өнүгөбүз? Кийинки тарыхты кандай жаратабыз? Кийинки муунга эмне таштай алабыз? Мына ушундай тариздеги омоктуу суроолдор баарыбызды ойлонтууга тийиш. Баарыбыз акылга алчап, терең ойлонуп, олуттуу мамиле кыла турган озуйпа ушул. Азыр эми өлкөдө күрдөөлдүү иштер жүрүп, жаркын келечекке жасаган кадамдарыбызга азын-оолак токтоло кетейин. Бүгүнкү күндө рухий жардылыктан арылып, билимге умтулган жаштарыбыз мамлекет мага эмне кылып берет дебей, мен мамлекетиме эмне кыла алдым деген көз караштарды жарандарыбыз, эчен деген кылымдарды башынан өткөргөн элибиз ушул күнгө нарк насили менен жеткенин аңдап түшүнүп, өзөгүн издеп, рухий дөөлөттөрдү даңазалаган эр азаматтарыбыз, тарыхы тереңде жаткан элдин тамыры кенен жайылсын деген жаратман замандаштарыбыздын саны өсүүдө. Алакандай эл аталып, башка чукак журт элек. Мындай мынакей 7 миллионду калк болдук. Кудайга шүгүрчүлүк дешибиз керек. Кыргыз 7 санына өзгөчө маани берген, төлгө тартып жакшылыкка жорган. Элибиз бөөдө кырсыктан сырткары болуп, көбөйүп өсө берсин, 7 миллион калкыбыз 70 миллионго жетсин. Көбөйгөн сайын элибиздин аң сезими өзгөрүп, мамлекет жасап берет деп олтура бербестен өз киндигибизди өзүбүз кескенге үйрөндүк. Мамлекет боло албайсыңар дегендер менен өчөгүшө, мүдөөсү бекен мулуттар менен атаандаша жашаганды үйрөнө баштадык. Эң ириде өлкө коопсуздугу турат эмеспи? Ааламдашуу доорунда күч үстөмдүк кылып турган мезгилде аскердик күч кубатыбызды арттырып, коргоонуу мүнөзүндөгү мамлекеттин аскер коопсуздугун камсыздоого багыт алган аскердик доктринаны кабыл алдык. Жогоруда белгилеп өткөнүмдөй, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун курууга белсенип, мамлекетибиздин дүйнө жүзүнө кулачын жаюуга жол ачылып олтурат. Жол демекчи, мамлекеттин экономикасынын күрөө тамырына айланган жол тармагындагы реформалар башталды. Жол курууга техника жок деп шылтоолобой, 700-гө жакын жол куруучу техникаларды сатып алууну мерчемдеп, алардын 265-и сатылып алынып, азыр жерлерде кызуу иштеп жаткан чагы. Өзгөчө кырдаалдар министрлигине тик учактар, куткаруучу техникалар алынды. Ал эми бардыгы электр кубатына көз каранды болгон маалда бүгүнкү күндө ири кестердин агрегаттары реконструкцияланып, ондогон чакан кес, күн, шамал электр станциялары курулуп жатканына жамы журтубуз күбө. Ошону менен катар Кыргызстандын жүрөгүнө айланган Баткен облусуна миллиарддаган каражаттар каралып, айылдарды калыбына келтирүүгө, жаңы үйлөрдү, социалдык объектилерди курууга, элдин жашоо шартын оңдоого жумшалып жатат. Таалим тарбия, билим берүү тармагында бала бакчалардын, жаңы мектептердин курулушу 2 жылдан бери жигердүү жүрүп, республикадагы мектеп көйгөйү четинен чечилип келет. Мындан сырткары кызмат адамдарын ротациялоо ийгиликтүү натыйжасын берип жаткан үчүн жерлерде кызматтык үйлөр курулуп, колдонууга берилүүдө. Аймактардагы аэропорттордун курулуштары бүтсө, буюрса, өлкө ичиндеги аба каттамдары дагы жанданат.
Бул долбоор эл үчүн жеңилдетилген социалдык долбоор болот. Мына ушул сыяктуу иш-аракеттерден улам эл аралык институттар тарабынан жүргүзүлгөн мониторингтердин негизинде Кыргызстан туруктуу өнүгүү жолуна түшкөн мамлекеттердин катарына кошулду. Урматтуу кыргызстандыктар, жогоруда тизмектелген ири долбоорлорду ишке ашыруу менен көздөгөн максатыбызга жетебиз, элибиздин мүдөөсүн орундатабыз. Bir az убакыттан кийин Кыргызстандын жетишкендиктери менен сыймыктанчу учур да келет. Андай заманды жаратуу, өнүккөн өлкө куруу биздин колубузда. Себеби бизде бардык мүмкүнчүлүктөр бар. Өлкөдөгү, эл ичиндеги мындай артыкчылыктарды колдон чыгарбай туура пайдаланып, тарых жаратып калуу улам боло бербей турган тарыхый шанс. Шансты кетирбейли, тарых жараталы, биз сөзсүз жарата алабыз. Өлкөнүн жаратылыш ресурстары, адам ресурстарын туура, сарамжал, астейдил колдонуп, аталардан бизге калган эгемендүү Кыргызстанды өркүндөтүп өстүрүп, кийинки муунга өткөрүп берели. Дагы бир жолу эгемендик майрамыңыздар менен чын дилимден куттуктайм.